Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Гапыр Мадаминов агайыбыздын Устаттык өнөрү китебинин номер 66 сабак жаш мугалимдердин кесиптик чеберчилигин арттыруу мектеби деген тема тууралуу маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Бүгүнкү чыгарылышта ушул жаш мугалимдер мектебинин максаты, анын түзүлүшү, иштөө тартиби, каржыланышы тууралуу түшүнүк аласыздар. Биринчи, жаш мугалимдердин кесиптик чеберчилигин арттыруу мектебинин максаты. Жаш мугалимдерди мектеп, аймак, район масштабында баарын бириктирип, алардын проблемаларын чечүүгө, педагогикалык кесиптин сырларын үйрөнүүгө, билим тажрыйба чыгармачылыгын өстүрүүгө, аймак, Кыргызстан, дүйнөлүк педагогикалык идея тажрыйбаны үйрөнүү, ошондой эле устат, чыгармачыл, насаатчы мугалимдер менен байланыш орнотуу. Демек, урматтуу угармандар, жаш мугалимдер мектебинде жогорудагылардын негизинде жаш мугалимдердин кесиптик чеберчилигин жогорулатуу. Экинчи, жаш мугалимдердин кесиптик чеберчилигин арттыруу мектебинин түзүлүшү. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын атайын мыйзамдарынын чегинде иштейт. 3төн кем эмес жаш мугалим иштеген ар бир мектепте түзүлөт. Айыл өкмөтүнүн аймагындагы мектептердеги жаш мугалимдердин уюмдары биригип, аймактык жаш мугалимдер мектебинин кесиптик чеберчилигинин мектеби түзүлөт. Мектептердин аймактын жаш мугалимдер кесиптик чеберчилигинин мектебин жаш мугалимдердин арасында шайланган төрага башкарып, ишин уюштурат. Райондук, облустук, республикалык жаш мугалимдер мектебин жалпы чогулушунда шайланган координациялык кеңеш башкарат. Координациялык кеңештин мүчөлөрүнүн төрагасы жана аткаруучу директору өкүлдөр жыйынында шайланат жана 1 же болбосо 3 жылга чейин иш планы негизинде иш алып барышат. Координациялык кеңеш жыл сайын отчет берип, кайра шайланып турат. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, жогоруда биз жаш мугалимдер мектебинин максаты, түзүлүшү тууралуу кеп кылдык. Ал эми үчүнчүсү жаш мугалимдер мектебинин иштөө тартиби. Жаш мугалимдердин мектебинде жалпы бекитилген пландын негизинде иштеп, мектептерде ай сайын, аймактарда 2 жумада 1 жолу, райондо кварталда 1 чейректе 1 жолу пландын негизинде жыйын, семинар өткөрүп турат. Иш-чара, семинарларда чогулганда эмне кылышат? Проблемаларды талкуулашып, чогуу жолдору иштелип чыгып, ачык сабак, лекция, докладдар угулуп, тажрыйба алмашуу, катташуу уюштурулат. Жаш мугалимдердин кесиптик чеберчилигин арттыруу мектебинде анын иштөө формалары кандай болот? Семинар, конференция, доклад, жолугушуу, декадалар, конкурс, көргөзмө, дебат, дискуссия жана башкалар болот. Жаш мугалимдердин алдыңкы тажрыйбасын маалымат массалык каражаттар аркылуу дагы жайытылат. Ал эми мектеп администрациясы райондун, облус башкаруучу органдарга, жетекчилерге жаш мугалимдердин көйгөйлөрүн айтып, кызыкчылыгын коргойт. Кыргыз Республикасынын билим берүү боюнча мыйзам иш-чараларын мектептерде ишке ашырууга жардам берет. 4. Жаш мугалимдер мектебинин каржыланышы. Жаш мугалимдер мектеби коомдук уюм. Иш-чараларга катышуу, уюштуруу иштеринде акы төлөнөт. Мектеп администрациясы райондук билим берүү тарабынан колдоо, кызыктыруучу сыйлык иретинде жардам берилиши мүмкүн. Билим берүү багытында иштеп, коомдук уюмдар, эл аралык уюмдар менен кызматташуусу мүмкүн. Иш-чараларга спонсорлор, сүрөөчүлөр, камкорчулар жана башка колдоочуларды ыктыярдуу жардамын пайдалануусу мүмкүн. Бардык иш-чаралар ишмердүүлүк, укук чегинде, демократиялык ачыктык принципте алып барылат. Түзгөн Гапыр Мадаминов. Жаш мугалимдердин кесиптик чеберчилигин арттыруу мектебинин максаты, анын түзүлүшү, иштөө тартиби жана каржыланышы тууралуу маалымат ала алдыңыздар. Китептин 134-135 беттеринде жаш мугалимдердин чеберчилигин өстүрүү мектебинин программасы берилген 29 тема бар. Ошону дагы пайдаланып өтсөңүздөр болот.
көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат.